Үстү-үстө жылдын 12 апрелинде Бишкек мэриясы Ататүрк сейилбагындагы бардык мыйзамсыз кыймылсыз мүлктөрдү буздуртуп, аны баштапкы чегинде калыбына келтирүү пландарын билдирген. 92 жылы 107 гектар болгон болсо, 107 гектар чек арасы менен биз бекиттик. Ошол чечимдин алкагында 124 мэриянын жана мамлекеттик администрациялардын чечимдери жокко чыгарылган. Ошондо бизде мыйзамсыз болуп эсептелген курулуштар бул 198 түзөт. Мэрия парктын аймагындагы үйлөрдүн ээлерин 30 күндүн ичинде аны бошотууну талап кылды. 2 апрелде чыккан токтомдон кийин бул үйдүн жашоочуларында мындай бир биринчи кезекте тынчтык жок. Анын үстүнө удургутуп эле бул жерде ушундай көпөстөр жашайт экен, бул жерде ушундай коррупционерлер жашайт экен, бул жерде ушундайлар деп элди бириге карамак коюу мүмкүнчүлүктөр ушундай болду да. Биз өзүбүз 20 жылдан бери Казакстанда иштейбиз, Северный Казакстанда иштейбиз. Анан эски квартирабызды сатып, үстүнө кошуп ушул жерден үй алганбыз 2015. Байкем айтып кеткендей, техпаспорт менен, документи менен, бардык справкалар менен закондук түрдө алганбыз. Өз мээнети менен 3-чү, 4-чү, 7-чи, 10-чу колдон алган карапайым катардагы эл. Булар Сингапурдан же Мозамбиктен келген эл эмес, Кыргызстандын эли. Ушулар келип үй алып, бала чакасын орноштуруп, ушундай жакшы турмушка умтулуп атканда, мына мэрдин токтому көп адамдарды оорлук кылып көйгөйгө салып койду. Биз эч убакта чиновник бир неме эмеспиз, биз өзүбүздүн мээнетибиз менен курган, өзүбүздүн башка өлкөлөргө барып иштеп келген мээнетибиз менен жашап жатабыз. Анан эч кимдин үйү уясы бузулбасын, акыйкаттык менен чечилет деп ойлойм. Бардык элдер өзүбүздүн укугубузду коргогону турабыз. 2 квартира саткам этажкадан. Азыркы учурда менин кредитим бар. Азыркы учурга чейин төлөп жатам. Аларыбыз эмне болот, бизде суроо болуп жатат. Закон ченеминде чечип бериңиздер, суранабыз. Сиңдим 10 жылдан ашык иштеп жүрөт талада, эптеп ушу таманакы маңдай тер менен тапкан тыйын эле. Аларда акчасы жетпей да калып, карызданып, досторунан, туугандарынан алган. Ошон үчүн оформлять этерде бул үйдү келе албай да калган. Айка барып үйдү оформлять этип келгичекте жумушуман ажырап калам деп. Өзгөчө ошо үйдү аларда эң негизгиси ушу кызыл китепти карагыла, бар бекен, жок бекен деп айтты эле. Анан биз бу жерден келип сураштырып неме алганда кызыл китеби бар экен. Эл бу жерде 8 жылдан бери жашайт экен. Бу жерден төрөлгөн уже балдар бар экен, көп балалуу семьялар бар экен. Көбүнчө карапайым эл да бу жерде жашагандар. Конституцияда так жазылган: менчик кол тийгиз. Эч ким өзүн билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Мурастоо укугу да кепилденет. Бул жерде муниципалдык жер болуп туруп, анан үстүндө договор негизинде договору жок бирөө үй салып алса, ал мыйзам чегинде алар жооп бериш керек, сноска подлеп алды эле соттун чечимине. Бирок эми бирөөнүн жашаган үйүнө келип частная собственность болуп атпайбы, жеке менчик, аны мамлекет өзү каттап берип атат. Конституция жазып атат, неприкосновенно мамлекет обеспечит защиту деп. Анан ошого карабастан мондой кылган койгон талаптары мыйзамсыз деп эсептейм. Ал эми 130-тай болгон үйлөргө күч жетиш өтө кыйын. Бул жерден мыйзамдын жер кодексинин өзгөчөлүгү бар. Бул так жазылган жерде. Кайсы учурларда жерди алып койсо болот. Ал 66-беренеде жазылган 7 пункт негизинде. Эгерде сен үй курам деп жерди алып отуруп, ал жерден башка нерсе куруп койсоң, эгерде өтүп кетсең, аны балдарың жок болчу болсо, чет өлкөгө кетип калсаң, айтор ушундай нерселер бар да, ошонун арасынан жетөөнүн бир эң негизги пункту бар.
экинчи пункту бул болсо эгерде жергиликтүү бийликке же болбосо мамлекетке ушу жер керек болсо ал алууга уруксат деген нерсе бар. Бирок ал жерден кийинки беренелерде толугу менен жазып бар. Кантип ала алат? Ал ошо үйдүн курган үйдүн ээси менен келишим түзгөн келишим негизинде. А келишимде эмнелер бар? Баасы, жердин баасы, анан бүгүнкү тиги мындайча айтканда рынокто тура турган баа үй курулчу болсо, ошонун баасынын негизин мэрия мен сага төлөп берем дегенде, тиги кол койчу болсо келишим негизинде ала алат. А эгерде мэрия аны ала келишим келтире албаса, анда сот аркылуу. Сот ал жерден бир гана чечим чыгарат. Же мэриянын баасын берген өлчөм, же болбосо жанагы жердин ээсиникине. Мына болгон башка жол жок. Ататүрк паркындагы бул көп кабаттуу үйлөр 2011-15 жылдардын аралыгында курулган. Жана буга бардык уруксат кагаздары бар болгон. Мынакей кызыл китебиз мына 2007 жылы чыккан. Мынакей строительный компания, мына постановление номер 1179 менен строительный компанияга берген. 2005 жылы постановленияны кол коюп беришкен. Биз деле эли катар эле ушинтип документтердин баарын текшерип, ушул жактан 3-чү покупатель болуп атабыз. Менин квартирам элдин баары эле ойлогондой бай аябай жашайт деген, менин квартирам вообще эле бир однокомнатный эле да, бул үйдөчү. Чакан эле, то есть комментарий жазгандар вообще туура эмес да, ошолорду окугандарын, жазгандарын окуп алып, аябай таң калып атабыз да баардыгыбызчы. Мындай негатив болуп атат да аябай элечи. Ушул 2001 жылдан баштап Россияда туугандар бар, ошол жарга миграция этип, ошол жерде иштеп келип ушул алдык эмгектенип жүрүп. Азыркыга чейин бүтө элек бирок ремонттор до конца. Мына 2 ай болду келгениме Россияданчы. Ошол дагы эле ремонтун бүтө элек азыр бир немеденчи. Шуну эптеп жылыга бир деген жасап болгондо бар, анда берде водительдер күндө күтүп сигнал беришип, чоңдор болсо күтпөй эле баары. Жөнөкөй эле мага окшогон адамдар, сизге окшогон, бизге окшогон. Тура парк зона болгондон кийин ал жака изначально 90-жылдар разрешение бербеш керек болчу да. Анан бул жерде мыйзамсыз берилди деген болсо, аны үчүн ошо 90-жылы чыккан токтомдорду соттун чечими негизинде жокко чыгарыш керек болчу да. Мэр өзү эле аны жокко чыгарып коюп атат. Мен мэрдин полномочиясын карап көрдүм. Андай полномочиясы жок да. Аша чапкан деп мен эсептейм да. Анан могул жиберген уведомление кандай болбосун, сотту утуп келип туруп, соттун күчүнө кирген чечимин көрсөтүп туруп, силердики мыйзамсыз мамлекетке өттү деп туруп, анан кийин уведомление жиберсе, андай унча албайт болчу. Азыркы күндө сот баштала элек туруп эле уже өзүн жердин ээси катары сезип туруп эле кагаздарды берип туруп бошоткула. Өзүң көрдүң, үйүң көрдү, бошоткула деп атты. Ататүрк сейил багынын айланасындагы талаш-тартыштар парламентте да орун алды. А жерде бүгүнкү күндө канча үй курулду, канча жараныбыз жашап атат. Ошо сизге чейин болгон мэрлердин шалакылыгы мененби, же өкмөттүкүнбү? Бирок ошол жерлер берилди да. Алардын кызыл китептери бар. Аларга уруксат берилген курууга. Курушту, сатышты, элдерибиз жашап атат. Мына мен силерге бир эле мисалды келтирип кетейин. Мына Ихлас курган үй. 280 квартира турабы? Ошол мындай айтканда карапайым эл сатып алган, ошончу. Баягы премиум класс эмес, эконом класстагы үйлөр ошолорчу. Булардын тагдыры эмне болот? Бүгүнкү күндө биз тиешелүү билдирүүлөрдү бердик. Ал билдирүүдө биз биринчиден бул курулуштардын баары мыйзамсыз экенин билдирүү кылып, андан сырткары ошо мамлекетке, муниципалитетке мындай өз ыктыяры менен өткөрүп берүү маселесин койгонбуз. Сиз эми чечимди чыгарып койдуңуз. Туурабы? Экинчи кадамыңыз кандай? Билдирүү, снос жана башка кадамдар. Кантип снос кыласыз, мен түшүнбөй атам. Кантип снос кыласыз? Сиз айтып атасыз, мыйзамсыз болгон депчи. Мурунку мэрлер мыйзамдуу болгон деп атышат. Кантип, мен түшүнбөйм мен. Сиз айтып атпайсызбы, баягы границаларын өзгөртүлгөн жок. Туура алардын катасы. Бизде бир эле максат бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту сактап, ордуна алып келүү. Түшүнүп турам. Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңызчы мына. Мыйзам деп атып, мына анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон. Элдин тагдырын да караганга биз даярбыз.
Албетте, Мен алдағы бердечи, эгер мыйзамга каршы келбесе, Айбек алда мырза, маселени баардыгын чыгабыз. Айбек мырза, эми бардыгыбызда күнөө бар чында. Мен бир эле нерсени силерден суранып атканым, элдин тагдыры менен ойношпойлу да. Буга чейинки ар кандай бийлик өкүлдөрү, мэрлер келген, ошол эле мыйзамдуу кылып кызыл китептерин берген, токтомдорун чыгарып берген. Баягы юридикалда сөз бар го, закон обратной силы не имеет депчи. Ошон үчүн ошондой кызыл китеби бар, жогорку соттон да утуп алган чечимдери бар экен. Ошолордун баардыгын эске аласыздар деп ойлойм. Себеби дегенде кийин дагы 10-20 жылдан кийин дагы бир курулуштар келип ушундай экен деген нерсе болбош керек да. Бизде мамлекет, мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин мамлекет чечим чыгарып бердиби, кызыл китебин бердиби, ошонун негизине таянып, элдер дагы ошого ынаныш керекпиз да. Анан кийинки бийлик келип мындай кылды, анан кийинкиси мындай болот деген сөздү токтотушсак жакшы болмок да. Себеби чын эле азыр Айбек мырза өзүңүз деле көрүп атасыз, мына чын эле элдерибиз мындай үркүп, коркуп да калды да. 198 незаконное строительство дедиңиз. Ушунча объект бар, а? Алардын баарында кызыл китеби барбы, жокпу? Азыр 100% маалымат так бере албайм сизге. Эгер эмесе, расмий түрдө мен сизге жөнөтөйүн жообун. Анан 198 биз бүгүнкү күндө кызыл китеби бар болгону менен 124 чечимди жокко чыгарганбыз. Эми парковый зонада деген курулуш жүрбөш керек, ошондуктан бул курулуштардын баары мыйзамсыз болуп табылган. Түшүнүктүү. Аны ким таптı? Сот таптыбы же силер өзүңөр чечиңер? Биздин бүгүнкү белгиленген чек араны белгиленген токтом менен таптык. Мэриянын токтому. Эми албетте 198 незаконное строительство деп атасыңар. Мен бир аз перефразировать этилем да, незаконное строительство эмес, незаконно выдано разрешительных документов. Кандай дейсиңер? Анткени жарандар берген рухсаттама документтердин негизинде курат да. Демек алардын баардык документтери бар. Бирок жыйынтыгында утулган акыркы ошол покупатель жөнөкөй жарандар болот атпайбы? Алар жүздөп, миңдеп саналат бүгүнкү күнү. Аларды дагы бир тараптуу эмес, аларды эки тараптуу караш керек. Мына прокуратура органдары турасыңар, алардын да конституциялык укугу бар. Бир учур келет, балким сиздин аракетиңизде мыйзамсыз, злоупотребление, превышение деп чыгар. Анда кандай дейсиз? Ал эми бүгүн мыйзам менен кетсеңиз, сиз жаңылышпайсыз. Паркты болсо кичирейтип, указдын президенти мынаны кишинин укусу жок болсо да ошенткен кишилердин баары тең алып чыгып жоопко тартыш керек. Эгерде жанагы уголовный кодекс негизинде убактысы өтүп кетти, жоопко тарта албайбыз деген шылтоолор болуп калса болсо дагы элге алып чыкса, ошо кишилер ушундай кылган деп. Андан кийин ошо кишилер бүгүн каякта иштеп атышат, кайсы жерде жүрөт, ошолорду да алып чыкса, биздин президент ошолордун баары тең ордун алып келип туруп, сен илгери жасаган экенсиң, бүгүн биякта кой, бияка түшө тургун деп. Мына ушул саясий маселени чечиши болсо, бул чоң утуш. Мен саясатчы катары ушундан баштайт элем да, ушунун тегерегине көңүл бурат элем. Бүгүн талап кылып туруп, бул президентке дагы эң керектүү нерсе болуп калат. Президент мындайча айтканда келечекке прецедент кылат. Бүгүнкү президенттин командасы менен иштеп аткандар бир нерсени түшүнөт. Окуй, көчөгүнү жасап аткандар ушундай жоопко тартылып атса, эртең биз да жоопко тартылып калышыбыз мүмкүн. Деп, эгерде президент бир тапшырма берсе, ошону ойлонуп туруп, кокуй, ушу мыйзамга келеби, келбейби, андан көрө түшүндүрүп берели президентке, бул жер болбойт деп айтканга, азыр ол сунчукпай болуп атпайбы? Ошон үчүн бүгүнкү президентке ушул жагы укмуш керек болуп турат да. Тарыхый чечим болгонун себеби ошол болуп турат. Ататүрк Сейил багын четинен бөлүп бергендер ошол убактагы калаанын башчылары. Медетбек Керимкулов, Арсанбек Ногоев, Данияр Усенов, Нариман Тулеев, Иса Өмүркулов. Бул мыйзамсыздыкка архитектура башкармалыгы, экотехинспекция, мамлекеттик каттоо кызматы жол ачып тастыктап берген. Прокуратура сыяктуу көзөмөлдөөчү органдарда билмексен түр көрсөттү. Алардын эч кимиси жазаланган жок. Бүгүнкү күндө мэрия жоопкерчиликти акыркы сатып алуучулардын мойнуна жүктөдү. Бул логикага дагы, мыйзамга дагы дал келбейт.
У всех чиновников был свой личный интерес. Например, Госстрой – это та организация, которая дает экспертное заключение на возможности этого земельного участка и возможности строительства на нем капитальных строений. Но в 2001 году Госстрой возглавлял Бишимбек Булутбеков. В 2002 года Анвар Турсунов, которые сами получили эти земельные участки в парке имени Ататюрка. Кроме этого, например, брат Анвара Турсуна Хамдамбаев также получает земельный участок в этом парке. Карта чийип курулушка уруксат берүү бир маселе. Ал эми жерди жекеменчик катары мыйзамдаштыруу аракетин кылмыш катары санаса болот. Но если в парке Ататюрк получают земельные участки сам бывший на тот момент директор Госрегистра Кыргызской Республики Карачалов, председатель госимущества Турдумамбетов, то вполне можно сделать выводы, что это личная заинтересованность, что это конфликт интересов и, проще говоря, коррупция. Жерди мыйзамсыз берүү менен күрөшүү прокуратуранын түздөн-түз милдети. 2000-жылдардын ортосунда Ататюрк боюнча иликтөө жүргүзүү башкы прокурордун орун басары Галина Пугачевага тапшырылган. Бирок ал эч кандай жыйынтыкка жеткен эмес. Бездействие прокуратуры можно объяснить только одним. Тем, что в списках получивших земельные участки в парке имени Ататюрка значатся прокурорские работники. Например, генпрокурор Республики Шаршеналиев Асанбек, зам генерального прокурора Галина Пугачева, зам генерального прокурора Макешев Джумадыл, прокурор города Бишкек Кутуев, а также Гулимкан Мамакеева. Она не сотрудник прокуратуры, но она жена генерального прокурора Азимбека Бекназарова. И это далеко не полный список людей из прокуратуры. Суды реагировали по-разному. Но как дело доходило до Верховного суда, владельцы особняков выигрывали. И это тоже можно объяснить. В списке тех, кто получили земельные участки в парке имени Ататюрка, значится председатель Верховного суда Киргизской Республики Курманбек Усмонов. Также необходимо отметить роль законодательного органа нашей страны. Среди тех, кто получили земельные участки, были и наши народные избранники. Бул Ататюрк паркынан жер тилке алгандардын тизмеси. Бул чети гана. Прокуратурага кандай органдарга кандай сунуш берет элем? Мисалы, мен жерди мыйзамсыз алдым. Акча төлөгөн жокмун. Бекер эле алдым. Мыйзамды буздум. Алар анан кийин ошону алып, мен үйүм жок деп, үй салбай жерди сатып атат да. Аны статья бар, незаконное обогащение. Ошол статья менен бир кишини сотко жеткирдиби? Мен аны билбеймин. Ошол жерде саткандар, мисалы, замген прокурора Пугачева алып жерди, анан кийин сатып ийбедиби? Ошондойлор Пугачева болгондордой аларга ошондой незаконное обогащение чара көрүш керек. Мисалы, Кулматовдордун жеричи, 2 участок. Ал көп жылы иштеке болгон жок. Анан кийин недавно только сатып ийди да, аз эле чарада. Мен ойлоймун, ушу кайта акчанын баарын берсин, а буларга кылмыш иш козгосун, незаконное обогащение. Бир тыйын эч кимге бербей, анан кийин миллиондогон сомду пайда көрүп атпайбы? Аны незаконное обогащение деп айтса болот. Ататюрк сел багынын жерлерин кайтарып алуу мэриянын биринчи аракети эмес. 2008-жылы президент Курманбек Бакиев Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеевке бардык мыйзамсыз курулуштарды бузууну тапшырган. Тескерисинче сел бактын аймагы дагы кыскарды. Кийинчерээк белгилүү болгондо жер тилкелеринин бири мэрдин атасы Ташболот Тулеевдин менчигине өткөн. Кийинчерээк бул өнөкөт башка калаанын башчыларынын учурунда да уланды. При Омуркулове, помнится, очень часто показывали роли, в котором государственные муниципальные службы сносят вот именно вот это здание, так как мэр и президент посчитали, что это незаконная постройка. Но вот прошло несколько лет, постройка до сих пор стоит,
как символ того, что в нашей стране и в нашем городе законы не работают. Бул бир нече мэр сүрдүрөдө буздура албаган особняк. Азыр 2024 жыл жана бул үй коррупциянын эстелиги катары болуп калды. Мэриянын колунан келген ишке ашкан бир иши спортчуларды, шал оорусуна чалдыккан балдарды даярдаган ат спорт мектебин тартып алганы болуп эсептелинет. Иса Омуркулов деген мэр келгенде элдин баарына жайды. Мен ушу парктын эмесин, особняктарын баарын талкалайм, түздөтөм, тигиндей мындай паркка жердин баарын кайтарам деп, анан эчтекесин кайтарган жок, эчтекесин бузган жок. Бузган эле ошо бияктан менден 3 контейнер алып кетип, $30 000 эме аттарымды уурдап, баарын сындырып талкалап, көрсө буларды коркутуп үркүткөн турбайбы? Анан ошолордон акча алган окшойт. Мындай кылам деп. Ошондой эле Иса Өмүркулов мэр болуп турганда Ихлас компаниясы тарабынан 3 көп кабаттуу үй курула баштаган. Учурда ал жерде 250 үй бүлө жашайт. Бул 1500төн кем эмес адам жашарын билгизет. Мен артымда жаңы курулган Ынтымак паркы. Ал эми бул жерде Ататүрк сейил багындагы имарат салынбаган сейрек кездешчү тилке. Муну биринчи талдап көргөндө паркка кайтаруу оңой көрүнөт. 2006 жылы Октябрь райондук администрациясы тарабынан сейил бактын түштүк бөлүгүнөн жер тилкелери берилген. 2007 жылдын 31 декабрында ал өз чечимин жокко чыгарууга аракет кылган. Бирок 2 жумадан кийин шаардык сотто жеңилип калган. Ошол жер тилкелерин бекер алгандардын арасында Исаев Нурбек, Чүй областык сотунун судьясы, Билим берүү министри Мустафа Кидабаев, Бейшенбек Болотбеков, Талас облусунун губернатору, Жогорку кеңештин депутаттары Рашид Тагаев, Арзыбек Бурканов, Сайдулла Нышанов жана башка жөнөкөй эмес адамдар. Кээ бир учурларда баштапкы ээси жөнүндө маалымат дээрлик жок. Ал эми бул Мамкоттонун документтерине мыйзамсыз соңдоолорду киргизүүнү билдириши мүмкүн. Бул болсо коррупциядан кабар берет. 2008 жана 10 жылдары биринчи менчикелери жер тилкелерден маселе чыгарын алдын ала билип сатып жиберген. Натыйжада бүгүн акыркы сатып алуучулар азап тартып жатат. Азыр деле жерлерди берип жатты мэрияч. Жашыл китеп менен частный, анан кайра эле 20 жылдан келип туруп анан ошол бир 2024 жыл туура эмес кылыптыр, биз кайра кайтарабыз деген бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Бул жерде бул инвесторлорго туура эмес таасирин тийгизиши мүмкүн да. Эми жер болгондон кийин, адамдын өзүнүн жери болгондон кийин ал башка кишилер менен келишим түзгөн укугу бар да. Строй компаниялар келет, чет мамлекеттен инвестор келип акча киргизет, ал жерге үйлөр салынат, экономикага налогтор төлөнүп атат. Анан ошо элдер миллиондогон долларды киргизгенден кийин, налогтор төлөнгөндөн кийин жерди кайра кайтарып алам десе, анан кайсы инвесторлор бизге келет? Бүгүнкү күндө Ататүрк паркынын аймагында мечит спорт комплекси башкы прокуратура жайгашкан. Анын жанында көп кабаттуу үй курулуп жатат. Анын жанында болсо Махаббат паркына жанаша жайгашкан көп кабаттуу үйлөр тургузулган. Эгер мыйзам баарына бирдей болсо, анда бул имараттардын баарын бузуу керек. Ошол эле учурда мамлекеттик мүлк агенттиги Камчы Көлбаевден тартып алган жер тилкесин сейил бактын аймагына кошуунун ордуна аукционго коюуда. Жоопсуз суроолор топтолуп эле келатат. Мисалы күнөөлөрдүн баары жоопко тартылып, сейил бак 92 жылдагы чегине кайтып келген күндө да азыркы үй ээлерине кандай кенемте, башкача айтканда компенсация төлөнөт? Ошо шаардын мэри келгенде эле буга чейин да коркутуп алгансыздарбы, билбейм, силер талкалап эле бузуп эле кирет экенсиңер да. Ошон үчүн альтернатива жагын караш керек. Сиз айттыңыз го жогоруда. Биз мэрия тараптан да карайбыз деп. Анда эмне ошол компенсация кылып чыгарып бересиздерби же кандай кыласыздар? Бактыбек Каныбекович, мен азыр кийинки башка кадамдар боюнча маалымат толук бере албайм. Себеп дегенде биз азыр биринчи иретте мыйзамда көрсөтүлгөн кадамдар менен бартабыз. Мына биз айтып атпайм, токтом кабыл алынды. Токтомдо ар бир беренеде өзүбүздүн кадамыбызды так анык жазып кеткенбиз. Ошол кадамдар менен баратабыз.
Мен өзім мыйзам чыгаруушу палатасынын депутат болгондо 66 берене кетим эле ар бир үтүрүнө чейин мыйзам чыгаруушу палата караган. Ал жерде жер берип коюп туруп, кайсы учурда кандай күч менен ала алат мамлекет. Ошентип жер менчигин алган биздин жарандардын укугу катуу колдонгондо, ал жеринде бир гана учурда мамлекетке керекпи? Ал жерден жол курайын деп атат, же болбосо парк кылайын деп атат. Ала кой. Бирок сен өз учурунда кызыл китепти бердиңби? Менчикке бердиңби? Мыйзамды бердиңби? Мыйзамсыз бердиңби? Ал жер алганга тиешеси жок. Бүттү, берди, печати бар. Ээси бүгүн ким болсо ошого компенсация төлөйт. Биринчи алган кишиге эмес. Ал болсо сатып атып компенсациясын алып алган. Үчүнчү болобу, төртүнчү болобу, мичөндө бизде башка мыйзам бар. Ал добросовестный покупатель деген бар. Бул дагы катуу да. Эмчөндө мыйзам боюнча мен менчик жер алгандан кийин аны оборотко кыла турганга мен жеке укугум бар. Мамлекет дагы жергиликтүү бийлик да келише алат. Бул жеке менин укугум. Эгерде аны сатып ийсем, же бирөөгө аренда берсем, бул менин укугум. А укукту мен башкага өткөрүп бергенден ал укук автоматически өтөт. Бүгүнкү мэрия ошо менен келишим түзөт. Сот ошо менен чечилет. Эми аларды уратканга, тинткенге ал жетпейт мэриянын, акчасы да жок. А жерде чоң имараттар бар да, Ген прокуратура бар, суу көлдүн жээгинде килейген 4 этаждуу кабаттуу үйлөр куруп койгон, алардын баарын биз алып алабыз дейт. А жерге башкача функциясын башка кылабыз дейт. Жакшы, алаганы акча төлөшүң керек. Реально, если ушул үйдү бузуп туруп мен парк курам десе, анда биздин мамлекетке абдан эле зыян келет. Себеби биздин конституцияда бар, мамлекетке керек жерди по рыночной стоимости сатып алат. И плюс еще мынакей биздин ремонтторубуз, биздин квартиранын стоимости. Ну, пожалуйста, это минимум канча болуп кетери, это Еще независимая оценка, да? Конечно, обязательно. Бирок жөнөкөй жарандар жабыркабаш керек да. Анан ыраттуулук керек. Бузуп туруп анан эме кылбастан, жанакы чыккыла дебестен биринчи ким берди бул жерди? Кайсы чиновниктер берди? Деп жазасын тартып, сот менен соттоп алады. Мына булар баары жазага тартылды деп. Андан кийин экинчи, үчүнчү этап менен алардын компенсация маселесин, аларга ошол кетирген каражаттарын толуктоо маселесин кароо менен биргеликте жүрсө, менимче алдаганча адилеттүү болот да. Мэрияда азыр каралбай жаткан, бирок маселени чечүүнүн дагы бир жолу бар. Эл аралык практиканы карасак, кээ бир кишилер ошо парктын жанында жайгашкан үйлөрдү алайын дейт да. Бирок алардын баасы аябай жогору да башка үйлөргө караганда. Себеби парктын жанында. Мисалы, биз казыр 1 квадратный метрге 1,5 сом төлөйбүз. Анан кийин коэффициент. Жерлери түрлүү да. Жакшы жерлер коэффициенти жогору, жаман жерлер коэффициенти азыраак. Ошону карап 1,5 сом эмес, 1,5 миң сом кылгыла. Анан кийин көрөйүн паркка ким жашайт экен. Бул налог ар бир жылда төлөнгөн налог да. Анан кийин казыр мен баймын. Мүмкүн бир жылдан кийин анча деле акчам жок болот. Ошондо жашай албайм ошол жерге деген. Ошондой чараны көрүш керек да. Албетте, мэрия жаранды коом жана медианын басымы менен 30 жыл бою паркта болгон мыйзамсыздыкка көңүл бурганы жакшы жөрөлгөн. Бирок чыныгы адилеттүүлүк биринчи кезекте Сейил бактан жер бергендерди жана бекер алгандарды жазалоо болуп эсептелинет. Алардын келтирилген кеткен чыгым мамлекетке тийгизген зыян өндүрүлүүгө тийиш. Үйүн тер менен тапкан сатып алуучулар кыйналбашы керек. Ошондо эл бийликтегилердин коррупция менен күрөшүүдөгү чыныгы ниетине ишенет.